Шайтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қор болған ахуалында ушундай эшиктин алдына келиптир. Эшиктин алдына келиптир. Келип, анан туруп калыптыр. Өз кейпинде келиптир. Самтыраган, шүмшүйгөн, қор болгон ахуалында. Анан Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз айтат: "Эй, шайтан, эй иблис алейхилан, сага эмне болду?" десе, айтат экен: "Аллах Таала өкүм берди. Өз кейпиңде түшөсүң, өзүңдүн кандай болсо көрсөтөсүң." Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам немеге, сахабаларга. Анан ал эмне сураса жооп бересиң деди. Мен азыр болбосо күйгүзүп салам деп айтты. Эми карагыла. Биринчи пайгамбарыбыз: "Шайтан, лаанаты. Кор болгон экенсиң. Бул сен кыямат күнү сен кор болосуң. Ахиретте тозокко түшүп кор болосуң." Дегенде, "Болду, токтот" деди. "Токтот, болду. Мага суроо бер, мен жооп берем. Кетем сенин жаныңан." "Айтчы, шайтан, сен кимди жаман көрөсүң?" "Сени жаман көрөм." Сен жаман көрөм. Андан кийинчи сенин аркаңан ээрчиген ар бир такып адамды жаман көрөм деген экен. Ошо себептен субханалла, кээ бир адамдар, мындай шайтан кейпинде жүргөн адамдар бар да, сен сакал коюп алсаң, хиджаб кийип алсаң, илим алып баштасаң, дават вааз кылып атсаң, жаман көрөт. Ушундай тиркей келип, кыжарат болуп турат да. Шайтан өзү мындай жанакындай кейиптели бирөө, адамдар да шайтандар болот, субханалла. Ошон үчүн Алла Таала Кур'анда айтканда, адамдардан болгон шайтандардан сактан.